Рахмат. Урматтуу Дастан Испекчи, сиз азыр өзүңүз жанагы мигранттар боюнча маселе көтөрүп кеттиңиз биздин мекендештер жөнүндө. Бул жерде транспорт министри, миграция кызматынын башчысы, жарандык авиация отурат. Биз азыр конкреттүү жооп алган жокпуз. Аларды алып келүүгө эмне тоскоолдук болуп атат дегенге. Росавиация отказ бердиби? Эгер отказ берсе, ошо отказ берген документин көрсөткүлө. Эмне үчүн аларды биз алып келбей атабыз? Ошого бир так жооп берип койсуңарбы? Азыр Жаназар Алар жок, билеттерин алып алгандарга гана, билеттерин алып алгандар. Депутаттар суроо берет, жооп беришет. Азыр эмне депутаттар күтүп атат. Азыр берейин деп атат, жооп берет. Депутат Дастанбек Артисбекович, Куатбек Алчевич, өкмөткө, мүчөлөргө чоң ыраазычылык, медиктерге, милицияларга баарына аракет кылып атасыздар. Күч кубат берсин Кудай. Куатбек Алчевич, азыр мен ушул жерде айтып коеюн, вирустан сырткарыда көп биздин мамлекеттик коопсуздукта бар. Баткен облусунда турган тажик кошуналардын бүгүнкү күндө коронавируска каршы деп чек араларды казып атат да. Казганда да биздин территорияга кирип келип атат. Ошон үчүн сиздер тапшырма берсеңиздер, мен да көзөмөлдөп турам. Өздөрүнүн место расположениясына кайтарыңыздар аларды. Эртең вирустун айынан ошол 100 метрби, 200 метр кайтпай кайрадан биздин башыбызга оору болот да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ошону тез чечип коюңуздар, себеби бул так маалымат. Экинчиси Эркин Шамшудинович, биз эртең деле жашоо бар да, кандай чараларды көрүп атасыздар экономика боюнча, экспорт боюнча? Азыркы учурда баягы сиздерге белгилүү болгондой 30 мартта биринчи антикризисный план бекитилбеди беле? Азыркы учурда жылдын аягына чейин пландаштырылган экинчи пакет мер деп биз иштеп бүтөйүн деп калдык. Анын ичинде жанагы бир иш-чара поэтапное возобновление экономической деятельности деген ошол иштелип чыгып атат. Эркин Шамшудинович, так айтыңыз, мына Россия Евразиястын алкагында болуп туруп, мына НДС менен акылды такырчы, бүт кайра иштетүүчү заводдорго биз кандай чараларды көрөбүз бүгүн ошолорго? Ал биз менен макулдашып кылыш керек эле да, туурабы? Бул план азыр долбоор Табалдык Апарович, мен азыр жалпы эле неме багыттарын айтып кете алам. Мына биринчи багыт бул ошол бара-бара кайсы бизнестин кайсы түрлөрүн биз кайрадан жумушка киргизебиз, ошол график иштелип атат. Ошол эле учурда санитардык норма, дезинфекция талаптары кандай болуш керек? Бул бир. Экинчиси, жеңилдетилген каржылоо жөнүндө дагы ошол жерде иш-чаралар бекитилген. Азыр программа долбоору иштелип атат. И мына азыр уже айта берсе болот, где-то бул максатка бир 14 миллиардтын тегерегинде каражаттар булактары табылды, уже аныкталды да. Анан ошол канчасы жанагы чакан ишкерликке, күнүмдүк оокат кылып аткан ишкерлерге берилет, канчасы чакан орто бизнеске, канчасы ири бюджетообразующий, экспорт ориентированный ишканаларга берилет, ошонун баары эсептелип атат бүгүнкү күндө. Биздин кошуналарга жараша кадамдарды таштасаңыздар деген ниетте айтып атам да. Куатбек Алчевич, анан мына Баткен облусу алыскы облус, билесиз, жазык талаа иштери башталды. Эми штабтар жакшы иштеп атат, маселе жок. Бирок дыйкандар мына техниканы оңдоодо жана башка маселелер боюнча маселе болуп атат да, аларды кандай чечебиз биз? Анын үчүн ошол техникасын, запчасын алыш үчүн Бишкекке же Ошко барыш керек да, мүмкүнчүлүк жок бүгүнкү күндө. Бул боюнча штабтарда биз бир нече жолу талкууладык. Ошол оңдоочу тетикти керектелүүчү айыл чарба техникасынын тетиктерин сатууну уюштуруу боюнча. Башында чындап эле комендант саат киргенден кийин карантин кирип, биз Кудай берген базары эң негизги ошол тетик сатуучу базар катары ачууну да ойлонуп, бирок ачуу жолуна барган жокпуз. Бул жерден оптом алып, мисалы үчүн Чүй областында Сокулук менен Токмокко ошондой уюштурууну тапшырылып, Чүй областынын губернатору ошону уюштурду да. Анан башка жерлерде дагы ушундай эле жол менен уюштуруу иштерин биз тапшырма бергенбиз. Ошол жол менен барып атышты. Анан азыр эми биз мына экинчи этабына кирип атабыз да, эртең бүгүндөн баштап. Бул жерде дагы карап көрүп туруп, мүмкүн кайсы бир жерлерде мындай график менен послабление берип ошолорду да иштеткенге барабыз. Азыр ошондой ойлор болуп атат. Ушул жол менен да барышыбыз мүмкүн да. Бирок шартты түзүп, чындап эле сиз айткандай,
эч кандай бир тетик табууда, күйүүчү май табууда, минералдык удобрение табууда эч кандай маселе жаралбаш керек да. Бардыгынын запасы жетиштүү мамлекетте. Бирок ошону жеткирүүнү уюштуруу боюнча жер-жерде иштерди жүргүзүүнү дагы биз күчөтөбүз буюрса. Эртең да жашоо бар да, аны билесиз, мамлекет. Ана мына четте калган, өзгөчө мына Россия, Турцияда Кубатбек Алчевич. Эми негизинен баягы ооруканаларга баргандар экен да биздин жарандарчы. Ошолорго эми баягы самолет маселесин чече албасак да, моралдык, материалдык жардамды аябасаңыз болот, Сапарбаевич. Ушул жагында бир карап, ошол жарандарыбыз менен иштешиңиздерди биз каалап кетет элек. Рахмат. Ал жагынан да жана мен айтып кеттим, иштер жүргүзүлүп атат. Эгерде пока алып келишке болбой аткан болсо, жардам берүү маселеси чечилди деп. Азыр мына Москвада 2 хостелде 94 адам, бирөөндө 80, бирөөндө 14 адам жайгаштырылып, жардам берилип атат. Солилецкидегилерге 100 биздин жараныбызга продукту, маска жана башкаларын сатып берүү маселеси 160 000 рубльге жасалыптыр. Новосибирскиде 143 жараныбыз, хостелдерде 20 апрелге чейин жайгаштырылды. МОМ деп коет, жана ООНдун международный организация труда. Ошолор 20 апрелге чейин төлөп бериптир бизге жардам катары. Эми алардын 3 маал тамагы да уюштурулуп, ал тамагын ошол жерде диаспоранын жетекчилери өздөрүнүн мойнуна алып уюштуруп беришиптир. Колдон келишинче жардам берилип атат да. Андан сырткары жана айткандай эле тез аранын ичинде чечүү алып келүү боюнча жумуштарды дагы МИД токтотпой жүргүзүп атат азыр. Аракет кылабыз да. 10 секунд. Рахмат. Кубатбек Алчевич, эми биздин жарандарыбыз сезиш керек да, биздин артыбызда мамлекетибиз бар, мамлекетибиз бизди камкорлукка алат деген да. Ошону да өкмөт маалымат каражаттар тарабынан да жеткизип турсаңыздар. Рахмат. Рахмат. Рахмат.